Санжыра радиосунда жаңы долбоор «Шам чырак». Ар жекшембе түнкү саат 9-дан 11-ге чейин. Санжыра менен көңүлүңдү тазарт да, дилиңди байыт. Санжыра радиосунда «Шам чырак». Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Топчугүл Шайдуллаева, Чыныгүл. Алгаш жааган кардын суугу сөөккө өткөн кеч күздө Чыныгүл кемпир уулунун үйүнө кайтып келди. Ал картайып, такыр ишке жарабай, ал күчтөн тайып калган эле. Арыктап, сызда ооруган буттары менен өз босогосун араң аттады. Энесин бир жалт карап алган уулу сыр бербеди. Бирок келини ачык эле аны жактырбаганын билдирди. Акыры келер жер биздин үй экен. Чалдан чалга тийип жүрбөй, энең биз менен эле жашабайбы? Кана эме, ошол чалдардын бири муну караганы, эртең өлсө көмгөн. Келини кемпирге угузуп да, угузбай да күйөөсүнө сүйлөнүп кирди. Ал күчүнүн барында же бул неберелерин багышып койбоду. Көрүнгөн чалдын ыштан көйнөгүн жууп, казанына күйпүл ала болуп жүрдү. Эми минтип өлүгүн бизге артып отурат. Келинин оозунан чыккан сөзгө кемпир териккен жок. Келини ушул сөздөрдү айтаарын билген. Чарчап чаалыккан, арып карыган кемпир өз үйүнө баш багып атып, Кудайдан тезирээк өлүм тиледи. Келинине кор болгусу келбеди. Чыныгүл бир айылдын ичинде эле 5 ирет чалга тийди. 5 тең андан мурда өлүп калды. 5 тең өз колу менен о дүйнө узатты. Ал минтип эрден эрге тие тургандай эрсирек аял эмес эле. Айыл аксакалдардын сөзүн жерге таштай албай, жалбарып колун сурагандардын көңүлүн кыя албай. Азыр ал качанкы бир учурдагы өз үйүнө келип, уул келинине батпасын түшүндү. Өз үйүнө өзү жат болуп калыптыр. Кайда барат? Эрден эрге тийген энеси үчүн уулу ичинен намыстан чирип жүргөнүн Чыныгүл кайдан билсин? Ал өзүнүн мындай тагдырга кириптер болорун да кайдан билсин? Кемпир көп жылдар бир жакка барып, оор кызматта иштеп кайтып келген кишидей арып азып, чарчап турду. Санжыра радиосунда «Шам чырак». Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Буту колдорунун сыздап ооруганын, бели бүкчүйгөнүн, көзү тунарганын кемпир азыр өз үйүнө келип ого бетер сезди. Эптеп өзүнүн эски керебетине мөгдөйүп жетти да жатып калды. Ошол бойдон турган жок. Келини үйгө кирип чыгып, кеч киргенче өз алдынча наалып сүйлөнүп жүрө берди. Качанкы бир жатып турчу керебетине суналып жаткан кемпирдин кулагына бу сөздөр жеткен сайын анын дарман алы ошончолук куруп жатты. Акырын согуп жаткан жүрөк каш карайганда биротоло токтоп калды. Рухеш бүгүнкү замандын интернет сайты. Андан кыргыз жана дүйнө жазуучуларынын классикалык чыгармаларын окуй аласыз. Ошондой эле өз эне тилинде ою жатык, тили жетик келечек муунду тарбиялайлы десеңиздер, Рухеш сайтынан дүйнө эл жомокторун өспүрүмдөр үчүн окуп бериңиздер. Интернет айдыңынан Рухеш чекит KG дарегинен табасыздар. Чыныгүл күйөөсүнөн жаш калган. Жалгыз уулун папестеп, жетим тонун кийгизбей багып чоңойтtu, үйлөп жайлады. Анан бир күн анын уулун көчөдөн айыл аксакалдары кармап алып, энеңди күйөөгө беришиң керек. Ал жаш, антпесең акыретте жооп берип каласың. Жок дегенде бир ооз күйөөгө тие бер деп айтып, милдетиңден кутулушуң керек дешти. Уулу бул сөздү энесине кантип айтаарын билбеди, айта албады. Бирок эртеси күнү ошол эле айыл аксакалдары Чыныгүлгө жуучу түшүп келишти. Аксакалдар уулуна энесине кааласаң күйөөгө тие бер деген карыз сөзүн араң айтырышты. Айткысы келбеди эле мажбурлашты. Чыныгүл 40-тан ашып 50-ге таяп калган мезгили. Жүзүнүн нуру кетелек. Тиричиликке чыйрак, жоош момун зайып. Эри жок канча жыл жалгыз жашаса да, артынан ушак айың айтылбаган оор басырыктуу бир мүнөз. Уулу жер караган бойдон жуучуларга башка үндөбөдү. Чыныгүл да тобу менен басып кирип келген айыл аксакалдарынан сүрдөп унчуга албады. Уулуңа жакшы эне болдуң, үйлөнттүң, эми өзүңдү ойло. Аял кишинин бой жүргөнүн шарият да кабыл албайт.
Ушинтип бир ооздон өктөм сүйлөгөн айыл билермандары аялдын тагдырын өздөрү эле чечип койду. Арадан 3 күн өткөн соң Чыныгүл кемпир каза болгон 60ка келип калган айылдагы дүкөнчүнүн зайыбы болуп калды. Ошондо дүкөнчү анын элпектигин, сылыктыгын, мээнеткечтигин, ыйманын көрүп, бул келинди мурда эле алып албаганына өкүндү. Бир айылда жашап жүрүп, эмне үчүн ушул маалга чейин байкабаганына ичи күйдү. Чыныгүл менен көбүрөөк бирге өмүр сүрүүнү Кудайдан тиледи. Дүкөнчү заматта айланбай жашарып, үтүктөлгөн кийимдерди кийип, таптуу тамак жеп кулпура түштү. Дүкөнчүнүн бактысына суктангандар көбөйдү. Кийин бир топ жыл өткөн соң дүкөнчү ооруп төшөктө жатып калганда да Чыныгүл аны өзгөчө камкордук менен бакты. Санжыра радиосунда Шамчырак. Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Дүкөнчү өлөрүндө ага батасын берип, ыраазылык айтып кетти. Ошол күндөн ушул күн аны айылдагы кемпир каза болгон абышкалар тооруп бошотпой коюшту. Бири кайтышып болсо көп узабай экинчиси ага токтоосуз нике кыйчу. Чыныгүл уулунун үйүнө кайтып барганга да үлгүрчү эмес. Ал турмушка чыккан чалдар жашы бир топко келип калгандар эле. Чыныгүлдүн абышкаларына болгон ак кызматы, аларды бап эстеп караганын айылдыктар билчү. Ал өзү тийген абышкалардан канчалык ызаат урмат көрдү болду экен. Бу жоош зайып чалдар менен өткөргөн турмушу тууралуу эч кимге мактанчу да, наалычу да эмес. Билинбей жылдар өтүп, ал чачын ак, бетин бырш баскан кемпир болду. Бирок дагы эле өз ойлогондой уулунун үйүнө кайтып келе албады. Анын картайып калганына карабай чалдар жоочу түшкөнүн койгон жок. Ал акыркы ирет чал өлгөн соң 40 күндөн кийин уулунун үйүнө кайтып келмекчи болгон. Эми гана көйнөк көчөктөрүн жыйнап жатканда айыл аксакалдары чогулуп барып аны дагы бир жолу соопчулук кыл эми деп көп жылдар башкарма болуп иштеген Абдыразак аксакалга нике кыйышкан. Бул чалы ал барганда эле ооруп төшөктө экен. Картайган чалдарды багуу боюнча тажрыйбасы да, ыйманы да, жоопкерчилиги дагы мол Чыныгүл кемпир өз милдеттерин бул үйгө келген күнү эле так аткарып кирди. Чалдын багар көрөрлөрү баары шаарга кетип, акыбалы кыйын эле. Абдыразак абышка чай сунган, тамак сунган сайын кемпиринин колунан өп, ага ыраазычылык айткандан тажабады. Киринтип жууп, сакал муртун кырып тазалаганда абышка буу кем сөз, арык, узун бойлуу кемпирди кучагына кысып, колуна көтөргүсү келип кетчү. Бирок дарманы жок. Ошондо ичинен шуу үшкүргөн чал Кудайдан 1000 ирет тилегени ушул кемпирдин алдына калса экен. Кемпирден мурда өлсөм экен дечү. Абдыразак чал да башка чалдардай эле тилегине жетти. Бул чал өлгөндөн кийин Чыныгүл өзүнүн алдан күчтөн тайып чарчаганын тойду. Чыныгүл өлүп кала электе уулунун үйүнө, өз үйүнө кеткиси келди. Анан калса бул ирет мунун айласын алты кылган Кудай ага жуучулар да келген эмес эле. Чыныгүл кемпирдин сөөгүн койгонго эл көп жабылды. Ал турмушка чыккан чалдардын бала чака тууган уруктары калбай келди. Эл ичи уудуу сөз. Акыры эле уулу көмөт деген ушу да. Тирүүсүндө келип үлгүргөнүн дешкен аялдар кемпирдин зыйнатына деп келген баалуу чүпүрөк чапырактарга таң калышты. Кемпир 5 жалынан тууган уруктарынын балдарынын жүрөгүндө калган экен, кадыры баарына өткөн экен. Эсил кайран элем ой деп ыйлагандарга сан жетпейт. Чыныгүлдүн жалгыз уулунун мал короосу алар согумга деп жетелеп келген кара малга толуп кетти. Жаназа түшүргөн молдо Чыныгүлдүн бул жалганда сооптуу мол топтогонун, акыретте бейишке барарын тажияга келгендерге тынбай айта берди. Ушунча сый-урматтын баарын тирүүсүндө көрүп туя албаган кемпир гана армандуу суналып жатты. Санжыра радиосунда Шамчырак. Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Жайкысын суусу киргил, албуу таккан дарыянын эки жээги тоо башынан карасаң шахмат тактайын элестетет. Жерди көптөгөн төрт бурчтуктарга бөлүп, тегиздеп, чекелерин чым баткак менен тозуп, ага суу толтуруп, суу боюнун эли күрүч айдашат. Күрүч суу ичинде ушат. Муну шалыкелер шалпая деп аташат. Күрүч бышканча суусун карап, чөбүн отоп, кыскасы кетмен көтөргөн, шымын тизесине чейин түргөн, жылаң аяк таманы туурулган эркектер менен аялдар жай бою отоп суусун карап, шалпаяны айланчыктап жүрө беришет.
Бу албуу таккан дарыяга ишенич жок. Жамгыр жааган күнү катуу киреттейсиң, жээктен ашып шалпаяга чейин жетет. Карап тосуп турбасаң, ошол жыл күрүчсүз каласың. Асманда булут айланып, жаан себелей баштагандан тартып, шалкелер жээкке келип, ар кимиси өзүнүн шалпаясын тегерене чуркап, тосмолорун бекемдей башташат. Ошол күнү жамгыр катуу жаады. Күндүн күркүрөгөнү сайды жаңыртып, ага кошул кетмен көтөрүп ары бери чуркаган шалкелердин бири-бирине кыйкыра сүйлөгөнү, шалпаяны улам жиреп кирип келаткан албуу дарыя шоокуму бир заматта бир айыл элин чак-чилекейге салды. Али бой жетелик эки өспүрүм уулдары менен шалпаясын селден коргоп, улам балдар сайдан ташыган таштарды шалы четине тизип, аларды чың менен бекитип, кара терге түшүп жаткан Бүүсаранын оюнан үйдө төшөктө ооруп жаткан эри кетпей турду. Жарым жылдан бери ооруйт, айыгып кетер бекен. Кара ишке жарабай калды. Күн санап алдан тайып барат. Кетмени менен чым оодарып жаткан Бүүсаранын колдору өзүнүкү эместей, кыймылы башка, кетмени улам колунан ыргыйт. Башындагы жоолугу сыйгаланып бетине түшөт, буттары баткакка тайгаланат, жаны жер тартат. Бирок жаан жаап, баары жапатырмак күрүч камын жеп жатса, бу кантип отуруп атат. Баары бир ал күч менен боюн жыйнап, элге окшоп шалпаясынын четтерин бекемдей берди. Тегерегиндегилерге сыр алдырбады. Ошол маалда үй тараптагы дөңдөн "Орунча апа!" деген катуу үн угулду. Бүүсара бу жаанда өзүн чакырып жаткан үндөн чочуп кетти. Карай салса, бой жетип калган өгөй кызы алыста туруп колун булгалап аны чакырып жатат. Абдан шашкалактап алган. Сайга чуркап түшүп келбей кыйкырып жатканына караганда иш башкача. Эрине бирдеме болгонго. Ичинен ушинтип ойлонгон Бүүсара кетменин ыргыта коюп дөңгө чуркады. Анын артынан "Ай, Орунча, сел катуулап жатат, шалыңдан айрылып калба" деген кошунасынын үнү угулду. Бүүсара ага үн катпады. Артын бир карап алды да аттап-буттап кызга жетти. Кыздын көздөрүнөн аккан жаш бул анын башынан ылдый коюлган катуу жаанда да жүзүнөн көрүнүп турду. Кыз Орунча апасын кучактап ыйлап жиберди. "Атаң кандай?" Нес баскан Бүүсара башка эч нерсе дей алган жок. Кыз да ыйлагандан башка эч нерсе дебеди. Экөө шашып үйгө келишти. Алар дарбазадан киргенде үйдөн фельдшер жигит чемоданы менен чыкты. Бүүсара кызды үйгө кире бер деди да өзү фельдшерге жакын келди. "Орунча жеңе." Фельдшер жүзүн убайым чалган аялга өктөм сүйлөдү. "Абамдын кан басымы түшпөй жатат. Канында канты да көбөйүп кеткен окшойт. Акыбалы жакшы эмес. Машина таап, эптеп районго жеткирүү керек. Мен азыр ага укол бердим." Ушинткен фельдшер кол чатырын жазды да төбөсүнө коюп шарт бурулуп дарбазадан чыгып кетти. Бүүсара аткан бойдон үйгө кирди. Күйөөсүнө кызы дарыларын иширип жатыптыр. Ал өң алеттен кеткен эринин жанына барды да чөк түшүп отура калды. "Мен азыр машина таап келем, атасы. Сен ооруканага барышың керек." Бүүсара ыйлай баштады. Анын көл шал суу болгон кийимин, чачтарын, сел менен алышып жатып чарчаганын, санаа басып мумайганын көргөн эри шуу үшкүрдү. Анан жаздыгын өйдөлөтүп, башын бийиктете отурду да аялынын колдорун бекем кармап өзүнө тартты. "Бүүсара, бери болчу." Күйөөсү каргылданган үнү менен тилин араң күрмөгөндөй сезилди. Келин эрине жалт карады да жүрөгү аңтарылып кетти. Анын көздөрү башкача эле. Ал аялын ушундай бир карады дейсиз, анда ага деген мээрим да, ыраазычылык да, жакшы көрүү да, коштошуу да баары турду. Бүүсара бу көздөрдү карай албай, күйөөсүнүн жаздыгы четине бети менен кулады. Үнсүз ыйлай берди. Рухеш бүгүнкү замандын интернет сайты. Андан кыргыз жана дүйнө жазуучулардын классикалык чыгармаларын окуй аласыз. Ошондой эле өз эне тилинде ою жатык, тили жетик келечек муунду тарбиялайлы десеңиздер, Рухеш сайтынан дүйнө эл жомокторун өспүрүмдөр үчүн окуп бериңиздер. Интернет айдыңынан Рухеш чекит KG дарегинен табасыздар. Өлүм алдында жаткан эркек аялынын суу болгон чачтарынан шалпаянын жытын туйду. Дайра боюнан шамалын сезди. Шалдыраган тенеси чыйрала түштү. Бирок кекиртегине тыгылган көз жаштан сүйлөй албады. Айтар сөзү көкүрөгүндө турду. Бул сөздү ал мурда эле айтайын деген. Азыр айтпаса, эми качан айтат?
Бүсара. Күйөөсү аялынын чачтарынан акырын сылап, үнү пас чыкты. Сага ыраазымын. Энесиз балдарга орунча эне болдуң. Сен эми балдарга орунча эмес, өз энесиң. Аларды сага тапшырдым. Эрезеге жеткир, чайын ич. Эри ушуларды коорап жатып, ичкен дарысынын таасиринен алсырап, уктап кетти. Бүсара суу болгон кийимдерин которууга да убакыт кетиргиси келбеди. Шөмтүрөгөн акыбалында машина издегени үйдөн шашып чыгып кетти. Жамгыр дагы эле басылбады. Айылдын өйдөкү көчөсүндөгү машинеси бар жалгыз үйгө жеткенче анын көз алдына 10 жыл мурдагы анын тагдырын өзгөрткөн окуялар улам-улам тартыла берди. Санжыра радиосунда Шамчырак. Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Карачач кемпирдин үй бүлө күтүп, бараан шараан жашап жаткан жалгыз кызы төрөттөн капыс каза болуп, кайгыга мөгдөп жыл бою үйүнөн чыкпай жатып калды. Анын акыбалы күйөө баласын да, кызынан калган 5 небересин да чочутту. Бул да өлүп калабы деп коркушту. Күн жылып, ала шалбырт жаз башталган маалда капкара болуп арыктаган кемпир өйдө болду. Ал ичинен сызып, бир чечимге келгендей, күч менен ордунан эптеп турду да сыртка чыкты. 2 күндөн кийин неберелеринин эң улуусун ээрчитип алып төркүндөрүнө кошуна айылга жөнөп кетти. Ташпоор тагдырга моюн сунган кемпир бул айылдан күйөө баласына келинчек издеп жүрдү. Тагыраагы кызынын ордун баскан өзүнө орунча кыз, неберелерине орунча апа издеп жүрдү. Кемпир бул ишти бүткүрмөйүн эч жака кетпесин түшүнгөн. Анын акыбалына боор ооруган туугандары жапырт кол кабыш кылып, айылдагы 2 рет күйөөгө тийсе да төрөбөй ажырашкан, көзү өтүп кеткен алысыраак туугандарынын кызы Бүсара аттуу жаш келинди таап беришти. Карачач аны түз эле үйүнө өзү ээрчитип келди. Бүсара анын үйүндө 1 айга чамалаш туруп калды. Карачач кемпир сандыгын ачып келинди жасанта кийинтип, бул менин орунча кызым. Жакында кызымдын ордун басып балдарына эне болот деп айылдагыларга ачык эле тааныштырып, той аштарга өзү менен кошо ээрчитип жүрдү. Кызынын ашын бергенден кийин Бүсараны кемпир өз колу менен күйөө баласынын үйүнө узатып күйөөгө берди. Ошол Бүсара орунча кыз, орунча аял, орунча эне болуп калды. Ал аз келгенсип кайнелери да аны орунча жеңедешет. Ошентип отуруп өз аты бир аталуу өчүп, орунчага айланды да калды. Бүсара буга териккен эмес. Ал бала чакалуу эрлүү болуп калган үчүн баарынан да Карачач кемпирге ыраазы эле. Ал орунча болууга бар аракетин жасады. Карачач кемпирди өлгөнчө эне катары карап бакты. Энесинен эрте калган биринен бир кичинекей балдарды жакшы көрүп, мээримин төгүп чоңойтту. Бүсара баарына жакты. Балдарга да, күйөөсүнө да, кемпирге да, айыл апа, тууган туушканга да. Ал өзүнүн орунча атына эбак көнүп бүткөн. Кокус күйөөсү кээде аны өз атынан чакырып калса чочуп кетчү. Анткени ал бир өтө маанилүү, олуттуу нерсени айтаарда же ачуусу келгенде муну өз атынан чакырып калчу. Жай учурда күйөөсү муну Бүсара дебейт эле. Рухеш бүгүнкү замандын интернет сайты. Андан кыргыз жана дүйнө жазуучуларынын классикалык чыгармаларын окуй аласыз. Ошондой эле өз эне тилинде ою жатык, тили жетик келечек муунду тарбиялайлы десеңиздер, Рухеш сайтынан дүйнө эл жомокторун өспүрүмдөр үчүн окуп бериңиздер. Интернет айдыңынан Рухеш чекит KG дарегинен табасыздар. Келин машинени айдатып келгенче күйөөсүнүн туугандары үйүнө чогулуп калыптыр. Айылдын аксакалдары, кадыр күткөн аттуу баштуулары да жүрүшөт. Күйөөсү машинеге отуруп ооруканага жөнөөрүдөн мурда чогулгандарга коштошкондой кайрылды. Агайын туугандар, не бар не жок, чакырганым мындан ары менин аялымды орунча дебей өз ысымынан Бүсара деп айтып жүргүлө. Бүсара орунчадан өзгө айланды. Силерден өтүнүчүм да, айтаар керезим да ушул. Ушул сөздөрүн эптеп айткан күйөөсү ооруканага баргандан кийин көп өтпөй каза болду. Бирок Бүсараны болсо эч ким өз ысымынан айткан жок. Туугандары да, айылдаштары да көнгөн адатынча орунча дей беришти. Бүсара буга таарынган деле жок. Анын түйшөлткөн нерселери башка эле.
атадан да, энеден да эрте калган балдарды муайтпай багып чоңойтуу, эл катарына кошуу. Ал күйөөсүнүн керезин аткарып, баарын эрезеге жеткирип, чайын ичип, кары барып калганча балдарына дем болуп жашады. Ал каза болгондо да айылдыктарга орунча өлүптүр деген кабар тарады. Сентябрь 2016 жыл. Топчугүл Шайдуллаева, Долу. Дайранын боюндагы кыштакта жайгашкан элдин турмушу ушу көөрүп ташып аккан сууга байланышкан. Ата-бабалары да илгери ушул суу жээгин пааналап отурукташып, шалы эгип тиричилик өткөрүшкөн экен. Шалы суу боюнан башка жакка өспөй турган өсүмдүк эмеспи? Жай ортологон кезде дарыя ашып-ташып суу боюндагы шалыларды аюусуз жутуп, жалмап, эжа бербей аны эч кандай күч башкара албай калчу. Дарыяга жакын кыштактагы кээ бир адамдардын пейили, мүнөзү да ушул сууга окшоп кетер эле. Суу ашып ташкан маалда 60ка таяп калган Азимкан абышканын байбичеси да толкой баштачу. Чалы же балдары саал эле айтканына көнбөй койсо болду. Дайрага ак өлөм деп алкынып калчу. Андайда балдары да, абышкасы да, келиндери да кемпирдин көзүн карап, аны дайра жакка баспаса экен деп ою менен болуп калышчу. Ушул жазда да Долу кемпир адатынча абышкасына таарынып дайрага жөнөгөн. Кояй дегенге көнбөй, дал дайранын жээгине маасы күлөчүн чечип, секирикке даярданган учурда абышкасы балдар менен келип калган. Кемпир жылда бул адатын бир жолу карматса, быйыл 2-3 ирет удаа кайталап жиберди. Балдары чоңоюп, өзү кекси адам болуп калса да, баягы эле чалына көрсөтө жүргөн үстөмдүгүн, долулугун койбоду, же келиндеринен уялбады. Эр болсоң бир сөзүнө каршы болуп көр. Үйдө айланып өтсө эле болду, дайрага жетет. Ошондо да үйүнөн алкынып жулкунуп чыккан. Насыбай ыйлеп жаткан чалы ал тарапты карап да койбоду. Балдарды эле эч нерсе болбогондой өз иштери менен алек. Ызасы кайнаган кемпир дарбазадан атырылып чыгып, арт жагына бир кылчайган, бирок чуркап чыккан эч кимди көрбөдү. Куугундун жогун көрүп, дендары боло түшкөн кемпир дайранын дал жээгиндеги дөңсөө жердеги уулунун үйүнө кайрылды. Келини чачын жууп отурган. Ай келин, ой келин, мен жашоого тойдум, кайнатаң мени ушуга жеткирди. Киргоогун убагында жууп берип жакшылап карагыла, кош, деп андан ары жөнөдү. Келин аны бир карап алып чочуп кетти. Анан бирдемени эстегендей ишин уланта берди. Дарыяга жакындаган сайын кемпир артына кылчак карайт. Жалбарып кой дечү киши эмес, чак түштө балык уулаган анча-мынча балдар да көрүнбөйт. Ал дайрага жетип, суу боюндагы ташка көчүк басып, жүзүн жууп, муздак суудан уртады эле, ачуусу тарап кеткенсиди. Кайра үйгө кетсе болот эле, артынан келгендер көрүнбөйт. Ал бут сууга карап туруп, кемпирдин жүрөгү шуулдап кейип ушту. Чын эле ак өлөм. Бир топ убакыт өтсө да бир жан жок. Маасысын чечип бутун жууйт, купкана ыңгынөчө түштү. Кайра маасысын кие баштады. Аны алыстан карап аңдып турган абышкасы чыдамы кетип бир маалда «Ай кемпир, бул ачууңдан кайт!» деп артынан келип кучактап калды. Кемпир дароо өңүн өзгөртө, куураган какпаш, бир мүнөт кечиккениңде экинчи маасымды да чечип сууга боюмду таштайын деп отурдум эле деп жиберди. Баягыдай балдары жүлөп, келиндери дүрбөп, апа келип, алды артына түшүп, үйүнө алып келбегендерине шагысына түшкөн кемпир жол ката үйгө келатып балдарына таарынды. Карган атасына аңдытып коюп үйлөрүндө беймарал отурушканын элестетти. Чоңоюшту, катын алышты, эми аларга эненин кереги эмне? Бечара абышкамдан башкага менин өлгөнүм баары бир тура. Кемпир ушуларды ойлоп, ушунча жыл жашаган өмүрүндө биринчи жолу азыр абышкасына ыраазы болду. Байкуш, ушул эле түтпөйт тура. 30 уулум болгончо, деп ошон үчүн айтат да. Ал да балдарын окшоп артынан барбаганда эмне кылмак? Дайрага өзүн таштайт беле. Абышкасы мындан ары капа кылбай жүрөйүн деген ой көңүлүнө кылт этти. Бирок жаз келип, дайра кайра ташып жатканда Азимкан абышка капыстан каза тапты. Чалы өлгөн соң Долу кемпир кыйла ал күчтөн тайгансып калды. Көрсө, кемпирди оолуктуруп, алкынтып дайрага чуркаткан абышкасынын гана деми тура. Эми ал дайрага агып өлөм демек турсун, күйүлдөгөн суу тарапты карагысы жок. Дайра болсо адаттагыдай толуп ташып албуттанат. Жолуна илешкен эмне болсо жыла качып, эч нерсени тоотпой, эч нерсеге карабай. Топчугүл Шайдуллаева, колхоз.
Автордан. Бишкек Баткен жолунан биздин айылга бурула берген жерде узунунан кеткен чоң өрүк бак бар. Бул бак бир мезгилде Москва колхозунуку болгон. Колхоз өз аймагында өрүк зарларды көбөйтүү планын аткаруу үчүн суу жеткен жердин баарына өрүк көчөттөрүн тегиз отургуза баштаган эле. Анан калса өрүк бакты кез-кези менен жаңылап отургузуп, багып өстүрүп турбаса, өрүктөр четинен картайып, өрүк зарлар бу чөлкөмдө бат эле азайып кетет. Ошол жылдары Баткенде өрүк зарларды көбөйтүү деген үйдөдөн өзгөчө тапшырмада берилген дешет. Жол боюндагы өрүк бакта ушул жылдары жаралган. Бригаддын буйругу менен бу өрүк көчөттөрүн колхозчулар эрте жазда жапырт келип бир эле күндө тигип коюшкан. Алар азыр жашы боюнча бир топко барып калышты. Кеминде 40 жылдык өрүктөр. Бирок турган турпаты мындан 30 жыл мурда кандай болсо, ошол бойдон. Кыскасы, суунун да, кароонун да жоктугунан өспөй калган. Анан калса, бул жер өзү суусу жок, таштак, каксоо. Колхоз тараганча чоң каналдан эптеп бир билек сууну буруп келип, анда-санда өрүктөрдү сугарып турушкан. Кийин колхоз жоюлган соң бак таптакыр каралбай калды. Өрүктөр четинен карасаң оорусу менен ооруп, бак ичи бакка окшобой, эрте күздө эле жалбыраксыз тарбайган өрүктөрдүн капкара бутактары алдан эмедей көрүнүп калат. Сууну гана ичпей ооруга чалдыккан өрүктөр же биротоло куурап калбай, же бу тирүүлүктүн кызыгын толук сезбей ара жолдо өлүү менен тирүүнүн ортосунда ушинтип алпурушуп келатканына бир топ жыл болду. Башка мөмөлүү дарак болгондо эбак отунга айланмак. Бул өрүктөр өрүктүгүнөн, өткүрлүгүнөн, башка салган оор шартына моюн бербей, жаз сайын жадырап гүлдөйт, мөмөлөйт. Анан чүрүшүп-бүрүшүп таттуу эмес кычкыл болуп бышкан мөмөлөрүн кып-кызыл кылып жайыната жерге төккөн соң, акырын четинен жалбырактары куурап, мезгилинен эрте жылаңачтана баштайт. Мезгилинен эрте капкара даракка айланып калат. Суу ичпеген аз келгенсип, жер өтө эле таштак болгондуктан өрүктөр тамырын деле ойдогудай жая албады. Анан шамал, бул жер даш жер болгон соң дээди шамал көп согот. Ансыз да кургак жерде ого бетер катырып биротоло таштай кылып сыгат. Ары бери жолдон өткөн сайын мына ушул бою пакене, жалбырактары суйдаң, мөмөлөрү ачуу, өздөрү аянычтуу өрүктөрдү көргөндө кадимкидей көкүрөк тилинет. Ушул өрүктөрдөй чаңга, шамалга төшүн тосуп, дөңмө-дөң жүрүп колхоздун чөбүн оргон, далысын күнгө агактап күн-түн деп тамекисин, пахтасын терген, таштак жерди баса берип таманы жоорулган, бетине эрте бырыш түшкөн, колхоздун бригадиринен Кудайдан корккон ыйманынын көптүгүнөн атамды өлөр өлгөнчө сыйлаган, 6 бала төрөп, аларды өзгөчө мээрим менен жакшы көрүп баккан, анан өмүр бою көр тиричиликтин кем-кетигинин азабын тартып жүрүп, бир да жыргалын көрбөй бу дүйнөдөн көзү таптакыр ачык кеткен апамды эстеймин. Жүрөгүм күйүп кетет, көкүрөгүмдө туйлап, куйкалап аткан жүрөгүмдү сууруп бир жака ыргытып жибере албаймын. Аргасыз, айласыз чыдоого туура келет. Күйгөн жүрөктү муз да муздата албайт. Ал мени уйкудан чочутат. Ал мени басып бараткан жолумдан адаштырат. Ал мага бүрүшүп жүрүшкөн, эрте ышып эрте куураган жол боюндагы чоктой кызыл бирок даамы ачуу өрүктөрдү элестете берет. Ал мага апам менен кошо түйшүккө этек жеңинен эртем алынган бала кезимди эстетет. Апам колхоз менен жашташ тагдырлаш болду. Колхоз түзүлгөн жылы төрөлүп, колхоз тарап кеткен жылы жарыкчылык менен коштошту. Апам колхозсуз жашоо кандай болорун көргөн да жок. Бул китеп апам Тажигүлдүн жаркын элесине арналат. Рухеш бүгүнкү замандын интернет сайты. Андан кыргыз жана дүйнө жазуучулардын классикалык чыгармаларын окуй аласыз. Ошондой эле өз эне тилинде ою жатык, тили жетик келечек муунду тарбиялайлы десеңиздер, Рухеш сайтынан дүйнө эл жомокторун өспүрүмдөр үчүн окуп бериңиздер. Интернет айдыңынан Рухеш чекит кейжи дарегинен табасыздар. 20-кылымдын 34-жылы Алаш Албырт жаз келген учурда Бекмарт бай жашаган дарыя боюндагы узунунан кеткен чоң айылдын жай турмушуна бүлүк түштү. Бул маалда шалы будай эге турган жерлерин оңдоп түзөп, талаасындагы жазгы иштерин баарынан эрте баштап жиберчү Бекмарт байдын быйыл ишке колу барбай турду. Баарын колхозго тартып алат экен деген каңшаар ага да жеткен эле. Жөн эле тартып ала койгондой, мен бул байлыгымды бирөөдөн уурдап алдым беле. Ушинтип ичинен сан аркаган Бекмарттын бар байлыгын эли журту алаканга салгандай билет эле. Ал тапканын жашырып, жаап башка жактарга катып да койбоптур. Анын канча малы
жери, алтындары тууралуу маалымат эбак эле Совет өкмөтүнүн өкүлдөрүнө жеткен. Эми ал кайда качат? Дүйнөсүн тоноюм дегендерден кантип арачалап калат? Могу бууркандап агып жаткан дарыяга салып агызабы? Кана, эми ошондой болсо түн катып баарын агызып, анан алыс башка жактан кайра баарын кармап алса, буга чейин Беркмат байлыктарын оттон, суудан, шамалдан, жуттан гана коруп айттырбай келген мындай кырсыктардан чочуп турчу. Эми Совет бийлиги колхоз дегенин буга айттырып келген кырсык болуп, андан кайда башын катарын билбей атан төөдөй күчү бар, эл оозунда дөө атыккан адамдын айласы кетип турду. Бекмарт бою узун, олбурлуу жана абдан күчтүү киши. Бир төөгө жүктөгөн жүктү өзү жалгыз көтөрүп коет. Бул байлыгынын көбүн ушу дөөдөй күчү менен тынбай тер төгүп мээнет менен жыйнаган эле. Ушуна караганда жаңы келген Совет бийлиги өздөрүнө каршы болгон байларды четинен кулакка тартып, кайдадыр белгисиз жакка алып кетип камай баштаган. Алардын кээ биринин алигиче өлүү тирүүсү белгисиз. Ошондон бери Бекмарт байда уйку жок, санага малынып калган. Ушунча жыл ырмалап термелеп жыйнаган мал мүлкүн тартырып коебу? Бул жерден алыс тоо жакка, кулак уккус, көз көргүс жакка, аскер кийимчендер эмес, тууган уругу да таба албаган жакка үй бүлөсүн, болгон байлыгын артынып алып качып кеткисе келди. Ушул күндөрү кичүү кызы төрөлүп, бай байбичесине карлап ойлоп жүргөнүн ишке ашырганына үлгүрбөй калды. Байлыгын катып, бербей аларга айбатын көрсөтсө, бул да башка байлардай болуп өз жеринен айдалып, башка жакка сүргүнгө кетип калабы? Кошуна айылдагы күйөөдөгү эки карындашы ыйлап сыктап, ага бирөөдөн кабар жөнөтүшүптүр. Абажан, аба, алтыныңды кызганып мал келиңди жашырып алтын башыңдан айрылып калба. Сураганың колхоз дегенне берип коюп кутулуң. Таянарыбыз сенсиң, аба. Биздин айылдагы Акматбай кызыл шапке кийген аскер кийимчендерге короодогу малын бербеймин деп колуна чоң таяк алып жүгүргөн экен. Бир паста ойбуйга келтирбей колун таңып машинеге салып алып кетип калышты. Муну көзүбүз менен көрдүк, аба. Асты каршылык көрсөтпөң. Алам дегенин алышсын. Кудай сизге береке пайыз берсин. Жаныңызды эсен койсун. Күн жылыр менен ош тараптан келген атчан, аскер кийимчен чоочун адамдар бул дайра боюндагы айылга да күн алыс келе баштады. Адегенде айылдын ортосундагы чоң мечиттен молдолорду кууп чыгышты да аны жыйын өткөрүүчү жайга айлантышты. Айылдыктарды чогултуп Совет бийлиги, Ленин, Сталин, коммунисттик партия, колхоз жөнүндө түшүндүрүп жатышты. Баарынан да эми кедейлердин заманы келгенин, байлардын күнү бүткөнү тууралуу айтканда эл чындап таң калды. Мечиттин азан айтылчу бийик минбарына чыгып алып, оштон келген кызыл шапкелүү адам сөөмөйүн кезеп, ишенимдүү, так түшүндүрүп сүйлөдү. Совет бийлиги баарыңарды бир колхозго бириктирет. Силер колхозда иштеп, өз жаныңарды, үй бүлөңөрдү багасыңар. Азыркыдай бирөө бай, экинчиси кедей болуп жашабайт. Баарыңар бирдей жашап өмүр кечиресиңер. Байлар байлыгын колхозго өткөрүп берет. Колхоз баарыбыздыкы. Колхоздун ээси силерсиңер. Совет өкмөтү балдарыңарды бекер окутат, колхоз баарыңарды багат. Кимде-ким колхоз түзүлүшүнө каршы болсо, ошол замат камакка алынат. Үнүн катуу чыгарып сүйлөп жаткан киши бир маалда эл ичинен бирөөнү издегендей: "Ороз, жолдош Орозбек, сиз жаңы түзүлүп жаткан Москва колхозуна жетекчи болосуз. Оштон келген чечим ушундай, жолдоштор. Макулсуздарбы?" Чогулгандар арасынан Ороз маалим ордунан турду. Ал бул айылдан чыккан билимдүү жалгыз киши эле. Ошто окуп, ошол тарапта мугалим болуп иштеп жүргөн. Муну атайын чакыртып алып келишкен окшойт. Сүйлөп жаткан киши дагы сурады: "Макулсуздарбы?" Мечиттин ичи күбүр-кобурга толуп кетти. Баятан үнсүз угуп турган чогулгандар эми бу жапжаш Орозго баш ийесиңер дегенде бир пикирге келе албай, ар кимиси өз маалесиндеги аттуу баштуусунун ысымын айтып, талаш башталды. Ээси өздөрү жалданып иштеген айылындагы байлардын атын атап жиберди. Алардын арасында Бекмарт да бар эле. Бул ызы чууну бир топко чейин чыдап угуп отурган оштон келген кызыл шапкелүү, ийининде жылдыздары бар кийим кийген киши акыры чыдабады. "Жолдоштор, Совет өкмөтү жаш, билимдүү, өзү кедейдин тукумунан чыккандардын жетекчиликке келишин колдойт. Ороз да билимдүү, жаш, кедей тукумунан, ал иштей алат. Биз ага жардам беребиз. Мен сиздерге айтпадымбы, Совет бийлиги жарды жалчыныкы деп. Эми сиздер эч качан аш жылаңач калбайсыздар. Байлардын кордугун көрбөйсүздөр. Биз алардын байлыктарын күч менен колхозго тартып алабыз. Каршылык кылгандарын камайбыз. Жашасын Ленин, жашасын Сталин, жашасын Компартия." Ушинтип, тамагы кардыкканча кыйкырып сүйлөгөн киши отурган жеринен тура калып шапкесин башынан алып булгалап жиберди. Чогулуш соңунда
Орозду жанына чакырып экөө эски столго катары отуруп, кагаздарга бир нерселерди жазган соң элди таратышты. Мечитке чогулгандар жалаң бир өңчөй кедейлер эле. Санжыра радиосунда Шамчырак. Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Алар колуна токоч карматкан баладай кудуңдап сүйүнүп чыгышты. Арасында баш кийимдерин оштон келген кишини туурап көккө ыргытып сүйүнгөндөр да болду. Арасында кечээ буларга кожоюн болуп иш берип жүргөн айылдагы 3-4 бай абаларын булардын камап коебуз деген угуп, ага ичинен кыжалат болгондору да бар. Эртеси таң атпай колхозго элди каттоо жапырт башталды. Аскер кийимчендер айылдагы байлар жашаган маалеге айылдыктардын баарын колхозго каттап бүткөндөн кийин эртеси таң эртең келишти. Кызыл жылдыз таккан кийимчен, куралчан, атчан адамдар Бекмарттын бийик жыгаш дарбазасын какканда, ал коргонда күймөнүп жүргөн. Дарбазага келип, анын ичинен илгичин көтөргөнчө сыртта тургандардын бири асманга ок атып жиберди. Кулакты жарган үндөн үйдөгү балдары чочуп ойгонуп, чыркара ыйлап, алдастаган күмүш байбиче аларды кучагына кыскан бойдон жүк түбүндө бүрүшүп отуруп калды. Ичинен ит өлүп турса да, өзүн кармап, Бекмарт бай жай басык менен калдайып коргондон чыкты да, бу топурап келген сүрдүү атчандарды сыр бербей тосуп алды. Жол болсун баатырлар. Бу баатырлар арасында айылдагы жаңы түзүлүп жаткан колхоздун башчысы Ороз Маалим да бар эле. Ал тигилерден озунуп биринчи үн катты. Беркматова, бу кишилер совет түзүлүшүнүн активдери. Колхозго элди тартып бириктиргенге жардам берүү үчүн атайын оштон келишти. Ороз келгендерди бир сыйра көздөн өткөрүп алды. Колхозго ар бир адам бар мүлкүн берип, анан мүчө болуп кириш керек. Өгүнү өзүңүзгө да түшүндүрдүм окшойт аба. Болбосо Назарбайга окшоп кулакка тартыласыз. Азыр бардык жерде ушундай иштер. Беркматты түз карап сүйлөй албаган колхоз башчысынын үнү тирилдеп кетти. Беркмат айылдын билимдүү жигити деп сыйлап жүргөн бу адам өзүн күнөөлүүдөй жер карап, маалим жигит турган атчан чоочун адамдардын алдында таза эле бүжүрөп калгандай. Бул маалда тургандардын ичинен бири кагаз калемин алып, бир нерселерди жаза баштады. Бири болсо ага түз суроо узатты. Беркмат Арстанбек уулу, сенин мал мүлкүң тууралуу толук маалыматыбыз бар. Аларды колхозго өз эркиң менен өткөрөсүңбү? Бул суроону берген Кепкачан ага тик карады. Беркмат бай байлыгынын баарын булар тартып аларын билген. Колхоз дегенди түзүп, эл баары тапканын ортого коюшат экен. Бир эчкиң болсо да аны колхозго беришиң керек. Жериңди да колхоз алып, аны колхозго киргендер чогултуп алып иштетишет. Уул кыздарыңды да чогултуп бир мектепте аралаш окутат. Кыскасы баары ортого коюлуп, ортодо болот экен. Буларды угуп канчалык оор кайгыга малынып ачуусу келсе да, тегерегинде болуп жаткан окуяларды уккандан кийин ал ойлонуп калган эле. Саамда ушул жадыдан өткөргөн Беркмат кийимине жылдыздар жабыштырылган куралчан адамдын буйра сүйлөгөн суроосуна солк деп койбоду. Болгону кабагына кар жаады. Келгендер анын кабагын карап отурушкан жок. Андан жооп да күтпөдү. Короонун оң капталына узатасынан салынган мал короо жакка өтүштү да, Беркматтын койлорун, эчкилерин, уйларын, жылкыларын, төөлөрүн четинен санап эсептен өткөрүп башташты. Эсептеп бүткөндөн кийин чоң жыгаш дарбазанын эки тарабын аңырайта ачып, малдын баарын короодон айдап жөнөштү. Чыгып бараткан уйлары мөөрөп, кой эчкилери маарап, жылкылары, төөлөрү жат адамдарга бой бербей, аларды бир топ убарага салышты. Короо ичи чаңдап, бир паста ызы-чуу болуп кетти. Беркмат узап бараткан мал келин аңгырап бош калган мал сарайын караган тейде бүт денесин майда калтырак басып, эсеңгирип, башын мыкчып, өрүк түбүндөгү чарпаясына отура кетти. Келгендердин ичинен экөөсү малды көчөгө чыгарып, колхоз контору тараптагы мал короого камап келишкен соң, баары жапырт үйдүн ичине киришти. Абы дегиче төрдөгү жүктү узуп, сандыкты аңтарып жиберишти. Балдары ыйлап, байбичесин негыларын билбей нес басып, бешиктеги кызын кучактаган бойдон үйдүн бурчуна бүрүшүп, бетин басып отуруп калды. Муну көргөн олбурлуу Беркмат дөозасына чыдабай, бар күчү менен ордунан атып турду да, үйүнө киргендердин моюнан кайра кармап туруп, четинен бирден сыртка ыргыта баштады. Келгендер көптөп атып буурадай кирген Беркматты араң кармап, колун артка кайрып, короодогу чоң өрүккө таңышты. Анан шашпай кайра кирип, үйүнүн ичин аңтарып чыгышты. Үй ичинен таба албай мал куроо жакка барып, чөп жарынын баарын чачып, байдын алтынын көп кездешти. Бу байда көп алтын бары тууралуу маалымат аларга жеткен экен. Көпкө чейин көрүнгөн жерди эринбей чукулап атып, бир маалда бешлик сайылып турган чөптүн түбүн аңтарып, жаңы эле казылып жашырылган жерден аз эмес алтынды акыры таап алышты. Колу байлануу Беркматтын жүрөгү эми солук деди.
Денесин майда калтырак эмес, муздак тер каптады. Колу буту шал болгон эмедей алдан тайып көзү караңгылап кетти. Бирок көзүндөгү жаалы менен бул кызыл жылдыз тагынгандарды октой атып карап турду. Алтынды таап, аны да санап чыгып, кагазга жазышты. Анан бир данасын калтырбай жашыл брезент калтага салып, бекем бууп, оозуна мөөр басышты. Калтаны ат үстүндө турган кепкачанга беришти. Андан соң байдын бастырмасында тирелип турган кап-кап шалыларын, буудайларын да четинен ое көтөрүп чыгарып, арабага салышты. Күнүмдүк тиричиликте урунуп жүргөн күмүш комараларды, табактарды, жибек тукаба кездемелерди да көтөрүп кетишти. Эми ушулар да колхозго керек болгон экен да. Жөнөп атып ага эскертишти. Суу боюндагы жерлериң баары колхозго өттү. Эми шалыңды ушул корооңо гана айдайсың. Анан дагы азыркыдай тартип бузуп совет бийлигинин өкүлдөрүнө кол көтөрсөң, түрмөгө камаласың. Биз сага азыр кечирим бердик. Атжандар аңырайып, эки жака ачылып турган дарбазадан чыгып кеткен соң, алардын артынан чыккан бозоргон чаң ого бетер коюлана түштү. Ошол эки жака кайрыла ачылган чоң дарбаза кечке дейре жабылган жок. Беркматка көңүл айтканы келген айылдаштарынын, тууган уруктарынын аягы каш карайганча басылбады. Өмүр бою пешене тер менен тапкан байлыгынан, атадан балага келаткан мурасынан Алекс саатта ажыраган Беркмат башын мыкчып отуруп калды. Булардын келип минтишин ал билген, ага моюн сунуп өзүн даярдаган. Бирок мынчалык тонолуп калам деп ойлогон эмес эле. Күмүш байбиче балдар менен чыркырап ыйлап, тууган уруктары топтолуп, бирок колдорунан эч нерсе келбей тагдырга таң беришти. Негизгиси Беркматтын амандыгын тилешти. Байлыктан, дөөлөттөн ажыроо Беркмат төөнү алуу үчүнөн бир топ тайдырып койду. Кимге барып даттанарын билбей, кимден жардам сурап өз байлыгын, кара чечекей мүлкүн кайтарып алуунун айласын таппай, Беркмат ызаадан көкүрөгү муунуп, бу колхоз дегендин, совет бийлиги дегендин атын уккусу келбей, жек көрүп ичинен кан өтүп, чайналып төшөккө жатып калды. Же колуна курал алып орустарга каршы күрөшүп жаткан ушул аймактагы топко кошулуп кетсеби? Анда анын 5 кыз, 2 уулунун, бир туугандардын тагдыры не болот? Арадан апта өтпөй төшөктө жаткан Беркматка анын Нурали укасын кармап кеткенин кабарлашты. Аны башына селде тагынып молдо болгон үчүн камакка алып кетишти. Социализмди курууга белсене киришкен колхозчуларга 5 маал намаз оку деп иштен калтырып, жаман таасир берип жатасың. Келмеңди түрмөгө барып келтирип, кудайыңа жалынып жата бер, дешти. Жок, алып кетерден мурда а дегенде аны формачан 2 жигит колхоз башчысы менен үйүнө келип, бир топ уртокмокко да алды. Силдесин чечип жерге чубашты, сабашты. Бирок Нурали капырларга берилбеймин, мен мусулманмын деп көгөрүп туруп алды. Анан НКВДсы 5-6 адам менен келди. Алар Нуралинин селдесин чубалта чечип, 2 колун артка кайрып туруп, тулку боюн кабаттап таңып салышты. Санжыра радиосунда Шамчырак. Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Ошентип өз селдесине өзү байланган айылдын билимдүү молдосу терезеси жок караңгы машинеге отурган бойдон кетти. Кийин 1-2 ай өткөн соң Беркмат сүрүштүрүп сураштырып жүрүп анын Өзгөн шаарында камакта экенин араң билди. Буга удаа Беркматтын Досмат укасын колуна кишен тагып, караңгы машинеге салып, аны да алып кетишти. Досматтын колхозго бергенден аяй турган ашкан деле дүйнөсү жок. Тек гана ырдаган үчүн, жөн ырдабай совет бийлигин жамандап ырдаган үчүн камайбыз дешти. Эми анын пешенесине эмне жазылганы белгисиз. Совет бийлигин, Сталинди, Ленинди мактагандын ордуна бу укасы аларды сындап, ырдап отуруп албадыбы? Мактаса жаны жай калат беле. Досмат тууган уругунун айтканына көнбөдү. Жөн жүрбөй көрүнгөн жерде ырдаймын, колхоз чоңдорун сындаймын деп атып колго түштү. Тилинен тапты. Баарынан да анын оштон келген токтом көп, уполномочийлериң поктон көп дегени Ороз Раистин жанын кашайтты. Беркматтын бул 2 укасынын эми үйүнө тирүү кайтаары белгисиз. Бир туугандарынан, жеринен, күтүрөгөн малынан, сандык толо алтындарынан ажырап, бир гана үй бүлөсүнө таянып калган Беркматты жаңы келген бийлик тажатып бүттү. Баарынан ажыратты. Эми ой жетип келаткан кыздарын мектепке окутасың деп Ороз Раис күндө үйүнө келчү болду. Беркмат болсо кыздарын капырлардын мектебине окутуп, динден чыгаргым келбейт деди. Байлыгын берсе да, балдарын булардын таасирине бергиси келбеди. Бул бийликтин максаты эмне экенин өз оюнда Беркмат жоромолдоп турду. Орустар каптап келатат. Бой жетип келаткан кыздарын совет мектебине окуткусу келбеген Беркмат бул үчүн да колхоздун раиси тарабынан дагы куугунтуктала баштады. Колхоздун раиси атка минип камчысын бир үйрүгөндө колхозчулары кайда басарын билбей калышат. Ороз маалымда раис болгондон бери өзгөрдү.
аттан түшпөйт, каардуу сүйлөсө буйруп айтат. Мурункудай Беркмат аба деп кайрылып, ага сүйлөгөндө жер тиктеген жигит азыр алкынта ат минип, каалаган коргонго, каалаган учурунда кирип барып, каалаган буйругун берип кетет. Колхозго каттоо бүтүп, эми бул райыс колхозчулардын уулдарын, кыздарын мектепке каттай баштады. Күздөн баштап айылга мектеп ачылаары кабарланды. Беркмат да өзүнө окшогон башка байлардай эле айылында колхозго мүчө болуп, ызасын ишине катып тынч күн кечирсе болмок. Анта албады. Ал бул келген бийликтин түрүнөн чочуп турат. Үй бүлөсүн алып, алыс, көз көргүс, кулак уккус тоо арасына качып кетем деп акыркы чечимге келди. Колхоздо калганча тоодо кийик болуп кеткеним артык деп көшөрүп алган Беркмат жаш аял мет экенине карабай тымызын көчкөнгө даярдык көрө баштады. Беркмат дөө алыскы тоодогу арчалар арасындагы жалгыз үй бүлөнүн жашоосунун оор экенин билет. Бирок өзүнүн кара күчүнө ишенип турду. Ал бекеринен дөө аталган эмес эле. Анын балбан ал бекенин сырткы кейпинен эле билсе болот. Бою узун, сөөк саактуу, колдору тарамыштуу, узун, көздөрү күйүп турат. Манда шуруна отурганда тизесине койгон колдордун манжалары жерге чейин тийип, төөгө мингенде буту жерди чийип калат. Бирок бул Беркмат бай балбан дөө эле эмес, эч нерседен коркпогон көкүрөгүндө оту бар көк жалда эле. Ошон үчүн өзүнө ишенип турду. Беркмат байдын түн катып көчүп кеткенин айылдагылар гана эмес, кал көр туугандары да билбей калды. Колхозго жан келген бийликке таарынган Беркмат бай калган өмүрүн тоодо жашап өткөрдү. Балдарын совет мектебине бербей койду. Колхоздун суусун ичпеймин, нанын жебеймин деп чечти. Колхоз райысы анын жоголгонун тиешелүү бийлик органдарына билдирип да дайынын баары бир таба алышпады. Беркмат өзү айткандай кулак уккус, көз көргүс жакка, өтө эле алыс тоо ичине арча карагай арасына кетип калган эле. Элден алыс жүрсө да Беркмат бай көп жылдар ичинен сызып, ызага батып, совет активдерине кекенип жүрдү. Ушинтип, уайымдуу, түйшүктүү өмүр кечирүү аны акыры дартка кабылтты. Оордун айынан али 50-гө чыга элек Беркмат дөө жарык дүйнө менен коштошту. Беркмат дөө алыскы суу башы жайлоосунун суу жетпеген жерине суу чыгарып, таштуу дөңдөрдү кетмендеп, тегиздеп, эгин талаасын айлантып, жыл сайын кап-кап буудайларды, жашылча жемиштерди жыйнап алып жүрдү. Арчалардын арасына таштардан тизип там салып, малын көбөйтүп, бала чакасын көп жылдар кем-карсыз бакты. Кийин көп жылдар өтүп, бул суу башы да колхоздун жайлоосуна айланды. Беркмат дөө өздөштүргөн бул жер да колхоз карамагына өттү. Бул чөлкөмдөгү алгачкы Москва атындагы колхоз ушинтип түзүлгөн. Колхоздун баштапкы мүлкүнүн негизи Беркматка окшогон 5-6 байдын байлыгынан куралган эле. Колхоз түзүлүшүнө Беркмат сыяктуу байлыгын тарттырып, ызадан муунган анча-мынча көк жалдар гана каршылыгын билдирбесе, ага эл, анын ичинде колунда барлар да тегиз мүчө болуп кирип, жашоо тиричилигин жаңыча өткөрүп калган. Колхоз өз тартибин жана эрежесин колхозчулардын жашоосуна бат эле киргизип койду. Колхоздо жаш кары, аял эркек тегиз жапырт тартылып, ар бир колхозчуга эмгек күнүнө жараша аштык берилип, ачка калганы да, байып кеткени да жок, эл бир кылка жай тиричилик өткөрүүгө өткөн. Көп жылдар өтүп, бара-бара Москва колхозунун чарбасы чыңдалды. Мындай колхоздор өлкө бойлоп, ондоп, жүздөп пайда болду. Элди колхозго бириктирип иштетүү жана башкаруу совет мамлекети үчүн ыңгайлуу эле. Анткени колхоздордун баары план менен иштечү. Жылдык план, 5 жылдык план дегендерди аткаруу үчүн колхозчулар жан үрөп иштешчү. Жыл сайын пахта, эт, жумуртка, тамеки, тоют пландары толуп туруш керек. План толсо колхоздо чоң майрам, толбосо чоң түйшүк башталат. План болсо өйдө жактан мас көйдөн түзүлүп келген.